Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бардыңыздарга ыйык Мекке шаарынан дуа кылабыз. Себеби ажылыкта, Арафатта дуалардын баардыгы кабыл болот дейт. Миллион адамдардын баары бир күнү ушул жерде чогулат. Ушу интернет аркылуу болсо дагы, бизди тааныбаса дагы интернеттен көрүп, бизге дуа кылып жүргөн эжелер бар, карындаштар бар, агалар бар, инелер бар, аталар бар, апалар бар деген. Бардыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Аллах Таала баарыбызды коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбой калган дуалардан сактасын, шерменде болгондон сактасын. Ажырашып жүргөндөр жарашсын, карызга батып кеткендер карызын кутулсун. Кайгыга батып кеткендер, ооруп жүргөндөр Аллах Таала өзүнө шифа берсин. Кимдин кандай көйгөйү болсо, үмөт үчүн баардыгын дуа кылабыз. Себеби пайгамбарыбыз айткан, өзүнө каалаган жакшылыкты башкага каалаган адам бул толук мусулман эмес деп. Өзүмө эмне жакшылыктардын баарын кааласам, ошолордун баардыгын сиздерге каалайбыз туугандар. Анан өзүмө дагы башкаларга да эскертүү катарында мына ушул ихрамда турабыз. Ажылыкта сиз кандай гана кыйын болбоңуз, акчаңыз көппү, байбы, кандай статуста болбосуңуз, ушундай кепинчен жүрөсүз. Азыр канча 3-4 миллион адам жүрөт, баардыгы ушундай ихрамда. Ошон үчүн айтат, кандай кийим кийсең кие бергин, бирок акыркы кийимиңди унутпагын. Бай болосуңбу, президент болосуңбу, ким гана болбогун, бирок акыркы кийимиңди унутпагын. Кие турган нерсебиз ушул эки кездем экен да, кепин экен. Кандай машина айдасаң айдай бергин, бирок акыркы машинеңди унутпагын дейт. Ал бизди көтөрүп бара турган табыт экен туугандар. Андан кийин кандай үйдө жашасаң жашай бергин. Мейли чоң болобу, кичекей болобу, бирок акыркы бара турган үйүңдү унутпагын дейт. Ал бизди 2 метр жер көр экен да. Ошон үчүн туугандар, арзыбаган дүйнөдө бири-бирибизге жардам берейик, жардам бербесек зыян бербейик. Бири-бирибизге жакшы мамиле кылайык, жакшы мамиле кыла албасак, жок дегенде бири-бирибизди кыжалат кылбайык. Аллах Таала кыргыз элибизге молчулукту берсин, токчулукту берсин. Аллах Таала кең рызкы берсин. Өзүнөн корккон жүрөк берсин, өзүн эстеп жүрүүчү тил берсин, адал рызкы берсин. Өлүмдөн мурда тобо болгон өлүп жаткан учурдагы рахатты, өлгөндөн кийин Аллах Таала баардыгыбызга кечиримин, райымын берсин. Урматтуу туугандар, Аллах Таала эзелтеден дагы, түбөлүктү дагы. Инсан бул эзелтеден эмес, бирок түбөлүк үчүн жаралган дейт. Бул жашоонун бакыты күнөөнүн кечирилүүсүндө. Акыреттин бакыты тозоктон куткарылып, бейишке кирүүсүндө. Себеби урматтуу туугандар, тозок да түбөлүктүү, бейиш дагы түбөлүктүү. Ошон үчүн акылдуулар ким? Албетте адамдардын баары каалайбы, каалабайбы, көңүлүнө туура келеби, келбейби, өлгөндөн кийин Аллага кайтышат. Бирок акылдуулар, такыбалар, имандуулар баары тирүү кезинде Аллага кайткандар дейт. Жалалидин Руми деген бар, Месневи деген китебинде айтат, канча деген адам көрдүм, үстүндө кийим жок. Канча деген кийим көрдүм,